Ушул жылдын жаз айында Каражыгач айылынын тургундарынын видеодо көрүнүп тургандай кир суу убайма салып келген. Аны тиричилик муктаждыктары үчүн колдонуу мүмкүн эмес болчу. Айылды таза суу менен камсыз кылуу максатында Айыл коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун суу менен камсыз кылуу системасын реабилитациялоого долбооруна кирген. Эми ар бир үй үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болду. Каражыгач айылында 6000 жакын адам жашайт. Ар бир үйгө суу эсептегич орнотулуп, аларды керектеген суунун көлөмүн куб метр менен өлчөп, сууну үнөмдүү пайдаланууга шарт түздү. Бул жерге 2 скважина иштейт. Дайыма анын ичинен бир скважинасы бул запаста турган скважина болот. Өзүңүздөр көргөндөй 2 водонапорный башня турат, 50 куб. Ал болсо айылды 2ге бөлүп, 2 жагын жар үстүңкү бөлүгүн үстүңкү водонапорный башня камсыз кылат, ылдый жагын ылдыйкы водонапорный башня менен камсыз болот. Анан бул жерде система автоматизированный болгон. Скважинадан насос сууну алып башняга берип аткан убакта башня эгерде толуп калса суу, насос автоматтык түрдө өчөт. Анан кайра суу азайып, башняда суу түгөнүп бараткан убакта насос включать этилет да кайра сууну толтуруп берет. Айылды суу менен камсыздоо жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору Чүй облусунун 42 айылын камтыйт. Азыркы мезгилде 22 айылы суу берүүнү жакшыртуу боюнча иштер аяктады. Бүгүнкү күндө реабилитациялоо иштери Ала Мөдөн районунун төмөнкү зонасында уланууда. Бул таза суу көйгөйүн чечүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Мына 13 долбоор только бул Арис программасы аркылуу жүрүп жатат. Андан башка дагы 11 долбоор башка бир фонддор аркылуу, жергиликтүү бюджеттер аркылуу дагы 11 долбоор таза суу системасын реабилитациялоо долбоорлору бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Кийинки жылга дагы жаңы бир айылдардын тизмесин түзүп, ал жерде көйгөйлүү болгон маселелерди чечүү, таза суу маселесин чечүү боюнча дагы бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Бул багытта албетте Кыргызстандын айыл жерлеринде ушул күнгө чейин таза суу таңкыстыгы маселе жаратып келет. 2021-2022 жылдары айылдагы суу түтүктөрүн оңдоого 2 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. Натыйжада 250 миңден ашуун адам үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз болду. Арген Мажитов, Жумабай Исманалиев, СТВ.